Assalamu alaikum dostlar. Qarala pagoda aябай соң. Мен азыр турган жерим бул Salt Lake City, штат Юта. Мындай турба жүктөп атам. Мен силерге өткөндө видеону ким көргөн болсо, мурунку видеону мен ошол Salt Lake City'ге Ютага келгенмин, айтканмын. Бирок Seattle мына неге жетпей калдык да. Salt Lake City'ге жетпей калдык. Мындан карала бүт тоо айланасы. Мен силерге акырындык менен көргөзөйүн. Айланасы бардыгы тоо да мындай. Тоонун ортосунда жайгашкан, мен азыр жакындатып көргөзөп атам. Тоонун ортосунда жайгашкан Salt Lake City. Анан азыр биз кете турган жагыбыз Seattle, Вашингтонго кетебиз. Ошол как раз мына көл бар, Туздуу көл. Ошол Туздуу көлдүн жээгинен өтөбүз. Мен силерге тартып көргөзөм. Андыктан видеодон бизден алып атыңыздар. Seattleга барганда биздин как обычно дегендей Seattle'дын, Вашингтондун историясына дагы, тарыхына да бир аз көз чаптырабыз. Колдон келишинче. Достор, азыр мону жүктөп атам. Монда пластиктүү турба жүктөп атам. Азыр 850 майл экен, 850 майл. Бүгүн түнү менен айдап, эртеңге жеткирип коебуз, Кудай буйруса. 850 майлын примерно 1300-1350 километр болгон. Бул Salt Lake City. Мына сыртынан карагандачы, мына пластиктүү ак турбаларга окшош экен да. Көрсө бул темир турба, темирле турба экен да. Караңгы көрмөйт атына. Заңдап калыптыр да. Карасам бул краскалап коюптур мында болчу, краскалап темир турба экен. Эми не болсо болсун. Ишилип мага кагазды көтөрүп келдим, мына аял. Олордун баары некстер экен. You speak Spanish? Жок. Кактай Spanish, өзүң Spanish. 4 палет, анан 5-чи алдагы узун. Алдына 2 жол тартып койдум да, бир мындай менен сүрүлүп кетпесин эми алдыга депчи. Ортоңкуларын бирден тарттым. Анан артына дагы монун 2 жол тартып койдум. 2 жол. Контрольный. Аркасы бош эле, убакыт жок, машина издегенчи азыр кете беребиз. 850 майлды бүгүн айдап, эртең Seattle'дан жакшыраак жүк алып чыгып кетишибиз керек. Мында кылчы. Мындай. Монда чыгарып койгон турбаймынбы? Муну деле бир тартып койсоң окшойт анда ордуна. Муну билбей калып, эстен чыгып калыптырмын, чыгарганымчы. Кайра ордуна тартып коебуз, көрөбүз. Анан могу ашып калган жипти мен мына жака кыстарчы элем го. Кыстарды дайлап атсам, американец мага монтип эле койбойсуң деп көргөзүп атпайбы? Анан кел анда шынтып коеюн деп. Монда болуп койдум. Таштап коесуң, кете берет. Каласаң тартасың, болбосо жок. Мынаны тартып коеюн, Ашчы болбостур. Андан кийин кетебиз буйруса. Тоолорду аралап. Силердин айтымыңар менен чекчейт эле байлап койдум. 2-2ден болуп калды ошондо. Арка экөө, бул экөө. Бул жалгыз. Бул 2. Кеттик буйруса. Мен машинанын номери. Башта просрочный эле жаңы номер алганбыз да. Ушундай. Кеттик. Жөнөдүк. Өткөнкү видеодо силер Salt Lake City'nin ичин көрбөй калгансыңар, ошон үчүн мен камераны өчүрбөй эле коеюн дагы. Аралап мындай чыгып кетебиз, ошону бир көрүп койгула. Мына домдорду көрдүңөр, үйлөрдү. Үйлөрдүн карагыла. Жалаң окшош үйлөр экен да. Окшош үйлөр экен. Азыр биз мындан бурлабыз дагы. Хайвейге чыгабыз, ошо менен кеттик буйруса. 84-чү хайвейге чыгып алсак, биз жана Seattle'га жетейин деп калганда 84-чү хайвей башталган. Биз 80 менен кеткенбиз, 84 оңго бурулуп кеткен. Азыр биз ошо 84-ке чыгабыз дагы. Ошо менен түз кетебиз буйруса. 853 майл көргөзүп атат. Болжол менен 1000 майл болгондо 1600 километр болот эле. Буякта 150, 80, 240 болгондо 1600ден 240 алып койсоң, ошо 1360, 1350 километр кететкенбиз. Бул Seattle, мына Salt Lake City аябай жакты. Эртең менен ушуп калат экенсиң футболкачан, кадимкидей спортчукачан жүрбөсөң, аябай суук болот экен эртең менен. Күндүз болсо ысык жөн элечи. 4 сезон как положено.
жаз, жай, күз, кыш дегендейчи. Кыш мына тоолорду, адырларды көрдүңөр да, биздин окшогон эле тоо адырлар бар. Анан бул жерде ошол адырларда аябай неме кылышат экен. Өнүгүп тур да жана туризм. Сноуборд тепкен, снегоход тепкен, же башка тепкен, ошондойлор экен да. Аябай өнүгүп тур. Бул жакта пикаптарына салып алып эле жана байктарды аркасына салып алып эле тоо ташкан. Мына жазындасы мындай күн жылуу маалда мотоцикл баягы тоого тепкен мотоцикл төрт дөңгөлөктүү жана байктар бар го. Ошолор менен жүрүшөт да, могу четелеп алышып четигилерин. Эмнеде болсо мына скорость электронный, менин скоростьум көргөзөт. Азыр мен 43-те кетип баратам. Уже спид лимит 65. 65 менен жүрсөк болот да. Бул жол бираз ремонт болот деп ушундай. Үйлөр аябай сонун экен. Мына частный үйлөр көп экен да. Этажный домдор. Мына тоолордун боорунда да силерге камерадан жакшы көрүнбөй атат, алыста болуп калып атат да. Тоонун боорунда этаж үйлөр. Бийик этаж үйлөр бар экен тоонун боорунда. Мына жолдун сол жак бетинде бүт эле частный үйлөр экен. Крышалары бардыгы окшош, өкмөт салып киргизип койгондой окшош. Бардыгы тегиз бир кыл крыша. Түн эле эгиз козго окшоп, сонун көрүнөт экен да. Ала була кара көп болбойчу. Мына сол жак бетте дагы ошондой. Булар 3 этаж немелер экен, булар үйлөр экен 3 этаж. Мына Chevrolet Silverado деген трактор атат. Бул дагы аябай жакшы, отуздары жакшы бул трактор дагы. Chevrolet Silverado. Аябай көп айдашат муну дагы. Машинаны карагыла, самосвал. Алдында эки дөңгөлөгү көтөрүп алган, жүктөгөндө түшүрүп алат линчейка. Анан башка маалда көтөрүп алат экен. Ошонусу дагы мында бир аз бурулат экен, бурулгандачы. Анан мына азыр эки дөңгөлөк экен. Ошонун ортосунда 3 дөңгөлөктүүлөр дагы бар. Эми элестетип койгула 5 мост катар. Аркасындагылар КамАЗдыкына окшоп двухскатный кетет. Ортодо 3 майда. Ушундай самосвалдар. Chevrolet Aveo'nун хажбеге кетип барат. Кичинекей. Kia Sorento Prime кузовтун жаңы кузову. Кыргызстанда да көбөйүп калса керек мындай. Бул жакта деле ошол Кыргызстандагыдай эле машиналар көп. Кыргызстанда эми американский азыраак, пикаптар Dodge, Ford азыраак, Chevrolet калган корейский, японский, германскийлер толтурган. Бул жакта деле көп. Бул жакта деле ошондой. Адырларын карагыла, адырлардын үстүнө үй салып алган. Биздикиндей эле. Бирок мына жолдун чекеси таша менен тосулуп турат, сетка менен жаныбар өтпөй тургандай кылып тосуп койгон. Анан баягы чоң бугу эликтер бар го. Алар секирип эле өтүп кетип эле жолдо машинанын тагына кирип кетип эле жолдо жаткандар аябай көп. Dodge Ram кетет, Audi Q5, Dodge Ram Кочкорбай. Бардоо сет деген. Бул жакта өзүнүн кызыкчылыгы үчүн да айдашат да, коммерческий эмес, мындай өзүнүн деле машинасын наркы жака ташыйт, тракторун ташыйт, жана байктарын сүйдүрүп алганга да ушундай. Мына тоонун астындагы бүт айыл. Анан бул жакта өндүрүш дагы аябай көп экен, кампалар көп экен да. Складтар көп экен, кампаларчы. Жолдун оң жак бетинде дагы мына Dodge Ram'дин мындай бир дөңгөлөктүү 1,5 миңдиктери Кыргызстанда дагы көбөйүп калды деп атышат. Кыргызстанда да көрүп атасыздарбы ушулардан? Америкадан барып атат. Буюрса бир дрон алайын.
bir drone alsam, bir ödödөн tartaylı buyursa. Biraz belki ne oturastar. Görüp turastar drone alıp drone meyin yaşına alıp tartabız buyursa. Jigar kabrioletini motosikl sürüp alıptır. Жақынырақ бар бір кезең түсіреді. Камерадан жаман алыстан көрініп қалды, мына машинада кетіп жатқанда жақын эле кетіп жатам да, мен артында эле кетіп жатам. Ортобузга бир машина батпайт. Просто камерадан ушундай алыс көрініп қалды екен да, негедирчи. Өзүм да карап коюп атам да. Кандай депчи. Ортого бир эки машина бата турганда алдырып койсоң анда вообще эле бир алыста кое бергендей көрүнүп калат экен. Exit'ten 24A'ga çıkıyoruz. Uşmeyin çıkıp barıp highway'ga koşulup ketebиз da kettik buyursa. Şoğuldagan boyunca başka jük albaylı uşmeyinle ketebereli 850 maildi erten geçeyin. Ayda bunu kütüp otursak, maşina alam же daha jük alam деп otursak abet bolot, geç bolot. Bolbay kalsa bekerli erten üspet etpey, erten abet de var, ananan jük tapşırганга чейин dagычы. Aşan üçün şu жағынан барына шүгір қылып тұра айдайбыз. Önüle narında кетип аткандай екен. Чекелери бүт то. Сиэтлдагы ушундай. Мына Сиэтл, Вашингтондагы ушундай тоолуу жакта. Биз бара турган Сиэтл, Вашингтон. Мына силерге көрүнбөйт, азыр камерадан күн да чагылыпчы. Тоонун башында кар жатат. Ошон үчүн эрте менен суук болот экен. Тоонун башында кар жатат. Кар бар экен бираз. Ошо тоонун боорлорунда дагы үйлөр бар экен. Ал жактарга чыккан жокмун, эми могу азыр мен турган жагы центриде. Бул Юта. Биз азыр Ютадабыз да, Юта. Могу Солт-Лейк Сити Ютанын центри да. Мен башта айтып өттүм, Солт-Лейк Ситиде 1 миллион 200 калк жашайт. Юта боюнча 3 миллион 300 калк бар экен, Юта штат боюнча. Эбай жергенен мал баксаң да, кой баксаң дагы, там салсаң дагы дегендейчи, бизнес кылган дагы аябай сонун экен. Аэропорт жакын эле экен, самолеттер мындай үстүңөн эле учат экен. Тоонун астына келип калдык. Силер көрүп атат, тоонун астындагы жылтырап, тамдары жылтырап үйлөр көрүнүп атат. Бизде 15А экен, экзит биз 15Б'дан. 15Б'дан бурулуп кетебиз. Мына поворот тоңдо толбайсызбы деп комментарийга бирөө жазган экен. Поворотун ушундай күйөт экен тоба. Как будто bir поворотун күйүп калат го, ошондо bir поворотун күйүп калганда ушундай тез жанып калат го, ошондой жанат экен да. Бунун ошол бир прицепти улап атканда, бир предохранитель бирдемеси күйүп калганда алмаштырышкан балдарчы. Анан алмаштырганда вроде баары күйөт, азыр эч проблема жок. Болгону эмне экен да, ушундай күйүп калды да эмнегедир. Азыр бизде вакыт бар, азыр Кудай буйруса, жолдо кетип атканда мындай бир машина токтой турган ыңгайлуу жери болсо, ошо Солт-Лейк Ситинин атынан коюлган көл, туздуу көлгө токтоп, көлгө жакын жанына барабыз. Ал жерге мындай барганга дагы болот да. Мен азыр унутуп атам, мен башта келген, ошол биз токтой турган, биз кетип аткан жолдо токтой турган жери барбы, жокпу? Ошону билиш керек болот. Буйруса биз баргандан кийин токтоп, мына өтүп баратканда токтошко аракет кылабыз. Бул мен өткөн видеода айттым, бул Солт-Лейк Ситинин мына көлү, өзү айта тура Солт-Лейк депчи. Бул туздуу көл океандын суусуна караганда 8 эсе көбүрөөк туздуу экен да. Суга түшүп чөмүлсөм болот экен. Азыр эми күн суук, бизде эми эле эртең мененки 9да. Азыр суга түшкөнгө болбойт. Бирок мындай жакын барып, жок дегенде бир эт жебесек да шорп ичкендей болуп, бир сууну кечип көрөбүз.
боп-боз эле болуп кетти го я. 80-ге оңго бурулуп кеткен азырчы. 80-ге чыкпайбыз. Biz 80'nin ödesinden ötüp barıp geçe gelgenbiz 80 menenç. Biz 84'e çıkabız. 80 menen gelgenbiz. Bu yol menen emes 84-cü highway menen getebиz. Aldağı 84-cü highway'dagı Kırgızstandagı Tovaşıga okşogon perawaldары var, Kapçagaylары var. Ушундай болгон жолда highway 84-cü highway. Кышындасы жөн эле ал жерлерде 10 минутта туруп калсаң жылбай кала тургандай кар жаап салат. Жаман шамал болот. Шындасы ошол жактарда жүргөн видеолор бар. Кимдеги биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, катталып коюшту унутпаңыздар. Биздин каналга катталып, видеолорду көрүп лайк басыңыздар. Биздин каналга катталып болгондорго лайк басып, комментарий жазып аткандарга ыраазычылык барыңыздарга. Эми сиздерден поддержка, биздерден бир аз да болсо маалымат видео, суроолоруңарга бир аз жооп, колдон келишинче аракет кылып турусын айтканга аракет кылабыз. Анча-мынча Америкада акчаны шыпырып атабыз, каптап атабыз дегендерге анча деле ишенбей кое берле. Себеби дегенде Америкада каптын түгүнө эч алы тешилип калыптыр. Салсаң деле толбойт. Ушундай. Тамаша сөздөр. Оң жақ, сол жақ беттерінде баяғы складтар бар екен. Кампалар, ишканалар толтыра. Жолдары жаман бұл жерде көрдүңөр. Мынау баяғы нелердің машинасы. Жанагы неле? Инкассаторлардың машинасы. Инкассаторлардың машинасы. Beşinci highway'e geçiyoruz. 215. highway'den iyi kaldı. Hazır şu 215 milyon barına 84'e koşulamız. 215 milyon bar 15 oldu kendi. Salt Lake City'nin toğları. Alttan karağında toğların arasında da Salt Lake City başta ayttım o. Ondan etaj üylördü şu toğunun boğuruna salып alışkanlar. Bizde toğunun boğuruna tan salıştan kokuşatты o. Göçük olup keteten, anda olup keteten. Toğunun boğuruna etaj üylör. Serge жақшы көрünmeydi. Toğunun boğurunda, toğunun üstüne etaj üylör. Azыр şu toğunu boylop ketemiz. Toğunun astı menen жолда бурулуп атпайбы? Şu toğunun astı menen kettik. Түз кеттик ошол боюнча. 215 миң келип 15ке кошулуп атабыз. Hadisey'din жаңысын очу. Hadisey'din жаңысы. Ушул жол барып турган не болуп кетти? 84. Ушул менен эч бурулбастан 800 километр жүрөбүз. Орта сеп менен ошончо жүрөт экенбиз, эч бурулбай. Мен азыр картадан карадым. Биз кетип аткан жол мына көлдүн, Salt Lake City'nin kölünün жээгинен өтпөй калат экенбиз. Бир аз өдөрөктөн 80ге салсак өтмөй экенбиз да. 84 көлдүн үстүн айланып оң жагы менен өтүп кетет экен. Не кылабыз? Эме жок. Мына сол жактагы полоса, платный полосада баягы экстренный ким шашылып атса мындай 25 центке ошо жол менен жүрсөң болот. Автоматически могул жакта картаңдан сыймай деп катты. Ушундай. Биз дагы деле солтан чыга элекпиз.
жүрүп баратабыз сол менен. Азыр картаны карап ошо көлгө жетейин деп калдыкпы, кайсы жерине токтосок болот деп карасам, бир аз алысырактан өтүп калат экенбиз. Если бир дөңгө чыгып калсак, көрүнсө токтойбуз. Болбосо кете беришке туура келет. Ал жак менен кетпей калат экенбиз. Мен башта караганда жакын эле көрүнгөн, көрсө алыс эле экен да. Картадан карасаң жакындай көрүнгөндө ойлопмун мен. Ошонун жээги менен эле кетебиз деп. Ушундай докелер. Ушундай докелер. Saylayın деп алдық. Мұның bir kişilik döngөлөө бар екен. Жаңы эле бирөө өттү, аныкка 3 экен. Онда бирөө, жаңгы алдыда көргөн 2. Гүрзө подъем үстүнө карап туруп бирден дөңгөлөп кош коюп турду. Алардын баардыгы көтөрүлөт, бурулат экен. Мынау жол неме экен да, бетон. Шунча шпал болуп атат, мындайчы. Асфальт эмес, бетон төшүлгөн. Силерге да билинип атса керек. Тык кетти. Biz скорость 120 кетти азыр. Шаарды аралап өткөн хайвей, трасса. Некен? Speed limit, скорость 120 кен. Мен 120-да кетип баратсам, о 2 пикап мени бирөөс неме экен? Жип. Экинчи пикап вагон кетип атат. Ана. Жол леви. Tilişke kalıp gideyim dedi. Silverado. Ayar sayıcı oldu. Bu senin işini teknik olup gitti. Onda жерден özü көтөрүлөт окшойт да, мондай. Өтөгө мындай көтөрүлөт экен да, бийик болуп турган. Экскаватор сыяктанган окшойт. Бул техниканын түрү эле көп, Техниканын түрү эле көп, жан эле. Джеймс. Америкада мо Джеймс аябай номер 1 дешет да, аябай мындай кымбат, жакшы, комфортный адамдар ушун жакшы көрүп айдашат дейт Джеймстин. Жакшы машина дейт. Анан бизге окшогон кембагалдарга шашликтеги оокат дегендей Форд деле боло берет мындай. Рем деле боло берет. Biz tandabайбыз, бизге тандашка им коюптур. Тандашты им коюптур бизге. Олар сонун бул эс алганы кетип атышат. Дом на колесолорду сүйрөп алыптыр, монда дөңгөлөктүн үстүндөгү үйдү айдап алыптыр бирөөсү. Спринтер экен. Экинчisi болсо автобус экен, чоң эле. Аркасына жана тоо ташка айдай турган жемор джип. Ошону сүйрөп алыптыр, эки эшикти. Аркасынан сүйрөп алыптыр. Ушундай эс алат да буларчы. Эс алып эле жүрө берет, анан качан иштейт дейсиң. Көчөдө деле адам жок, эс алганы булар ушундай атайын эс алуучу жайларга барып эс алып келишет. Бизге ошо төрттөн топтолуп алып эле көчөдө көчкө бирде кардонду коюп алып отуруп эс албайт да. Булар ушундай эс алышат. Анан биз кантип эс алабыз? Баягы будайдын пакалына, чөптүн бурчуна, же болбосо шалынын пакалына, бурчуна отуруп алып, төрттөн күрттөп коет. Төрттөн болуп алып күрт ойнойсуң. Ошентип эс аласың. Булар да ушундай эс алат экен. Булар көбүнчөсү офистерде отуруп иштешет. Кара жумушта иштегендери деле бар. Жөн эле шымдары жыртылып, патинкелери жыртылып,
шымыр-шыпырылып қалғандар деле бар. Қарайсың, қарасаң американец. Оларда деле баяғы қара жұмышта іштеп, шunu қарапайымдар көп та. Барлығы эле идеальный, текс, бай, Голливуд емес. Спид лимит 75 екен. 80 менен жүрсең дағы болады. 75 менен емес, біз азыр мен 70 менен кетіп баратам. 70, спид лимит 70. 115, 110 менен кетіп баратам да. Сәкінле кетіп сілер километрге 110 болса десем, бирок 110-до мындан катуу кетсе керек эле. Где-то bir 90 кетип атырмын да примерно. Шундай кетет. Анда не бар екен? PlayStation бар екен. PlayStation. Ачык екен, жабык екен. Bizde 5000 pound аз эле. Ачык болсо кирип коебуз. Жабык болсо өтүп кете беребиз. Алдыда грузовойлор кирген жок. Жабык окшойт. Алдыда грузовойлор кирген жок, жабык экен. Болбосо кирет элек. Жабык экен. Шундай. Атайын кирейин десе, жабык болуп калат. Анан жүк оор маалда кашайып ачык болуп калат. Элем сол жак беттеги ачык экен, ага кирип атышат. Оң жак беттеги жабык экен. Эч ким кирген жок. Анан жолдо чыгып калса да киребиз. Берса. Адырлары, биздин адырларга окшош адыр экен. Мен азыр мына Авронго чыгып атам, напряжение. Бу трак өзү полприцеп. Артында дагы бир полприцеп сүйрөп алган да. Көрдүңбү? Ушундайлар толтура. Бирден эмес, 3төн трейлер, өзүнүн трейлери, андан сырткары 2 трейлер менен 3өнү сүйрөп алгандар дагы бар да. Же болбосо узун 2 трейлер сүйрөп алган. Кадимкидей эле чоң трейлер. Канча метр болот булардын трейлери? 53 фитта, шыгылып ошол трактын трейлери канча болсо, ошондон дагы бирди сүйрөп алышат. Ошондойлор аябай көп. Азыр биз мына бир аз подъем экен, булар подъемда кыбырап калышат. Подъемго буларга мындай бир фора беребиз да. Мына кетти бирөө, экөө сүйрөп алыпбыз. Домна колесе сүйрөп алыптыр. Сол жакта каршы тилкеде кетип бараткан трактор. Сары чөптөр чыккан, тоңдордун адырдын ордундачы. Биз аларды чогултуп алып, чай кылып ичилеп немеге барганда, чөп чапканы барганда ким ошондой кылат. Адырга чөп чапкан чыкканда ошол чайдан ала келесиң да, салып чай ичесиң да. Бизде оштон өзгөндөн болом, мен өзүм. Өзгөндөн Жалал-Абадка кетип атканда дал ушундай жол, дал ушундай адырлар. Болгону бизде каршы тилкедегилер өзүнчө жүрбөйт. Биз менен чогуу жүрөт да, мына бир жолдо мен жүрөм, экинчи жолдо алар жүрөт. Билесиңерби, бул жерде болгону айырмачылыгы эки мындай полоса, эки тилке, каршыда жүргөндөр, каршылаштардыкы өзүнчө жолдо, өзүнчө тилке. О жакта спид лимит 80 менен жүрсө болот. Аз как раз бул жолдо ошо 80 менен жүрсө, 90 менен жүрсө болгондой да. 80 менен жүргөнү бул 130 км/час. 1 саатта ошондой жүрсөң болот да. Силерге жана эң катуу жүргөн бул жерде 85. 85 менен жүргөн ошо 140ка жакын. Ошондой менен жүрсөң болот. Эң эле аз хайвейлерде, трассаларда жанагындай знак коюп койгон, жол эрежеси 55, 60, 65 деп коюп койгон. Эң аз минимальный менен жүргөн 45 менен, 40 менен, 45 менен жүрсөң болот. Андан аз жүрсөң, анда уже сен аварияны жагып алып жүрүшүң керек болуп калат. Анда эмеспи, анда 80 болсо 85ке чейин жүрсөң болот. Ар жерде ар кандай, ар штатта ар кандай, кээ бир жерлерде 10га чейин жүрсөң болот. 8-9, 80 болсо 89га чейин, жоксо 70 болсо 78-79га чейин. А кээ бир жерлерде 70 болсо 73 менен кетип баратканда дагы полицейскийлер аркасынан келип токтоткон учурлар болгон.
Себеп сен speed limit 70 деп тұрса 73 менен жүрөсүн деп шундай мындай айткандар болгон дейт да, штраф кылгандар болгон дейт. Сондықтан баягы бул жерде 50 штат болса 50 штаттын өз-өзүнчө мыйзамы, өз-өзүнчө правиласы, ар ким өзүнүн правасы, бир штаттын правасы экинчи штатка жарабай калган учурлар ушундай кездешет экен да. Америка чоң, Америкада ар ким өзүнүн закону, өзүнүн правиласы, жол эрежеси. Ошо достор, кыскача. Жаңы эле айтып өттүм, 2-ден 3-төн прицеп сүйрөп алат депчи. Мына FedEx сүйрөп алган прицебин каралы. 3 прицеп сүйрөп алыптыр. Трак. Ушундай күчтөр сүйрөп алышат. Өзүнүн сүйрөгөн прицеби кыскараак, бардыгы окшош да, бир мындай кандай десем, бир размерде үчөөнү сүйрөп алат. Анан дагы мындай немелери бар го жанагы. Эле бензовоздор. Алар дагы ушундай 2-ден 3-төн сүйрөп алышат да. Бензовоздор дагы. Мен азыр кетип аткан мына чөл бирден тегиздик. Бул Айдаха. Айдахада кетип баратам. Мен алдымда дом на колеса деп айтып жүрбөйбүзбү? Онда каалаган жериңе барып эс алсаң болот, жашасаң болот. Ошондой сүйрөп алып кетип атышат мына пикаптар. Американецтер өздөрүнчө балачкалары менен эс алганы кетип атыптыр да. Артынан мындай велосипедтерин жүктөп алыптыр, кээ биркилердин машинасын сүйрөп алат. Ошон үчүн булар пикапты эмне үчүн көп айдашат? Ошон үчүн да. Ондой кылып иштетишет. Анда алдыда да бирөөсү кетип атат. Семейни достору менен, бала-чакасы менен бир жерге барат, гостиницага барып жатам дебей проблема жок. Шуну алып барып коет, эс алат, кайра келе беришет дегендей. Биз азыр кетип аткан Айдаха деген штат 84-чү хайвей сторону Сиэтлга кетип баратабыз. Жолдо бир аз ремонт болуп аткан экен, жолду жаап бир тараптуу болуп. Азыр ал жакшы жаман жолдон чыктык, жакшы жол. Кетип атабыз. Күн аябай жылуу. Эшикте саат 12:30 болду. Анда да кетип атабыз. Ушундай 2 эшиктүү, 4 эшиктүү пикаптарды көп айдашат. Портер айдагандай эле айдайт. Мен азыр кетип баратсам, алдыман мындай трак чыгып калды. Анан силерге көрсөтөйүн деп алдым бул тракты. Пресс жүктөп кетип атат. Пресстин чоңдугу 4 бурчак болуп, биздикиндей майда пресс эмес да, буларда. Чоң кылып пресс болот аябай чоң. Анан бул трак аркасынан дагы ушу бир тележканы жетелеп алган. Өзү чоң трак, артынан дагы бир. Жаңы эле бирөө өтүп кетти, ал экөөбүз сүйрөп алыптыр. Өзүнүкү менен ушундай үчөө. Сонун пресскен. Ушу боюнча Кыргызстанга айда берсе, трак сырагы менен кошуп барганда трагын өзүгө айдап малым болсо. Достор, мына Вашингтонго, Сиэтлга кетип атабыз. Буюрса кетип атканда силер менен мындай маектешип силер менен бөлүшө кетейин. Бул Вашингтон, Сиэтлде силер столицасы менен, борбору менен алмаштырып албагыла. Джо Байден отурган Вашингтон, ал башка Вашингтон. Бул штат Вашингтон. Бул штат Вашингтон честь президента Джордж Вашингтондун атынан коюлган. 1853 жылы ушундай честь президента болуп, атын коюп Джордж Вашингтон болуп калган. Бирок аны Джордж Вашингтон дейт, жөн эле Вашингтон дейт. А бул Сиэтл болсо, ошол Вашингтон, штат Вашингтондогу эң крупный чоң шаарлардын бири. Бир 8-9га жакын Спокан, Токома жана Эверест дегенге окшогон шаарлар бар. Бул Сиэтл аз бизге жаткан эң чоң шаарлардын бири, 680 миңге жакын киши жашайт. Өз негизи эле мына штат Вашингтон бул
населениясы боюнча Америкада 13-чү орунда турат экен. Жердин кенендиги, чоңдугу, көлөмү боюнча 25-чи орунда турат экен. Вашингтондо, штат Вашингтондо жалпысынан 8 миллион 800ге жакын киши жашаса, ошонун арасынан Сиэтлда 680 миңге жакын эле, 85 миң, 84 миң с копейками да, 85 миңге жакыны ошол жакта Сиэтлда жашайт экен. Мен азыр кетатса, авгунга чыгайын десем машина келип калды. Кайра мени кое берет. Анан чыгып кетейин мен. Анан аз биз бараткан Сиэтл, бул Тихоокеанский океандын боюнда, заливтин боюнда жайгашкан, Канада менен чектеш. Бул Вашингтон 1800-жылдары, 1800-жылдары да тил дагы келбей калат. 1200 эле киши жашаган экен ошол учурда. Анан кийин 1200 эле киши жашаган экен. Кыскасы 1853-жылы бул Вашингтон, Джордж Вашингтон болуп аталып, 1863-жылы адашпасам Американын составына кошулуп, өзүнчө штат болуп кошулган экен. Эми айта берсең көп экен иш кылып, интернеттен окудум, башыңдагы адашып кетет жолдочу. Бир сыйра кайга кетип атам, эмнеге кетип атам, демократтар башкарат экен, ошондой эле. Анан бул Сиэтл аябай кымбат шаарлардын катарына кирет экен. Бул кымбат шаарлардын катарына киргенде эми силерге барсак, айтып каласыңарбы, барсак кайсы шаарга барсак болот депчи. Мына Сиэтлда деле көп жашашат, негизи мигранттар. Эми силерге мындай айтайын, 2 комната квартира орто эсеп менен $2000. Ошо квартирадан алайлы биринчи. Орто эсеп менен 2 бедрум. 2 бедрум дегенде 2 отдельный спальня, анан өзүнчө зал, өзүнчө кухня. 3 комната биздин эсеп боюнча $2000 орто эсеп менен. Анан услуга келет, жана госпошлинасы келет, $300 примерно келет. Ошондо силерге $2300. Бирок силердин $2300 эле болсо, бул квартираны ала албайсыңар. Себебинде биринчи ай, акыркы ай депозит беришиңер керек болуп калат. Андан сырткары риэлторлорго услуга. Риэлтор өзүнүн акысын алат, квартира таап берген үчүн. Анан бул жактан эми силер тааныган, баягы атагы алыска чыккан, башы көрүнгөн Брюслинин күмбөзү ушул Сиэтлда. Брюсли, баардыгыңар жакшы тааныйсыңар, кичинекейибизде Брюслиге окшоп киносун көрүп чыгып алып эшикке чыгып, ушинтип баягы карате ойночу элек. Анан силер интернет магазин азыр өнүккөн заман, 21-кылым, Amazon интернет магазини ушул Вашингтон, Сиэтлда биринчилерден болуп, ушул жактан баягы ойлоп табылып, ушул жактан башталыптыр. Силер жакшы билген Starbucks деген кофе чыгарган, кофейный баягындай нелер барбы? Кофейнийлер барбы? Ошол дагы ушул Сиэтлда 1971-жылы ушул жактан Starbucks болуп чыккан экен. Азыр эми дүйнөгө тарап кетти. Себебинде элестеткиле, bir жылда 365 күн бар. Bir жылда 365 күндүн 200 күнү Сиэтлда, Вашингтонда жаанчыл экен. Жаанчыл. Аябай жаан көп жайт да бул жакта. Мындайча айтканда, bir күн сооп, bir күн оору дегендей эле күнүгө эле жаан. Качан келсең жаан да. Өтө мындай бир влажный. Ошондайынан баягы адамдар күн көрбөй, кечке жаан жаап, энергия керек, кофени көп ичип, анан Starbucks деген ушул жактан ушундай пайда болгон экен. Билл Гейтс, силер тааныган дагы жакшы атактуу башы көрүнүп калган Билл Гейтс ушул жактан төрөлүптүр, Вашингтон, Сиэтлдан. Эми айта берсе атактуулар көп. Негизи бизнеске ыңгайлуу, погодасы жакшы, мындай природасы аябай сонун, океандын боюнда, тоонун арасында жайгашкан, таза аба жагынан Сиэтл Вашингтондун эң кооз штаттардын, эң кооз шаарлардын катарына кирген шаар экен. Бул жакта
мен жана мигранттар туурасында келип иштесеңер, жашасаңар болобу, ошол туурасында, шарттар туурасында бир аз сөз баштап, анан кайра дагы сөз башка жака бурулуп кетти. Ошол туурасында силерге бир толугураак кененирээк айтып коеюн. Бул жакта жашоо шарт аябай кымбат. Эми $2000 айына. 2 комната, 3 комната квартирага $2000 төлөгөнүңөр кымбат да турат. Анан ошо кымбат шартына байланыштуу 6,5 ашык бездомный жашайт экен. Бул Америка боюнча 3-орунда турган штат экен. 1-орунда Лос-Анджелес, 2-орунда Нью-Йорк. Мен жашаган шаар 3-орунда, анан ошол Вашингтон, Сиэтл турат экен. Бездомныйлар жашаган боюнча. Жашоо шарт кымбат, квартира кымбат, ошон үчүн бул жакта бездомныйлар көп. Анан медицина бул жакта бардыгы эле Америкада өзү негизи медицина кымбат. Мен бир тааныш айтат, колумду сындырып алдым дейт, анан кийин скорый чакырсам, скорый кымбат албасын деп өзүм эле басып бардым дейт. Басып бардым, прием кылды, колуму гипстеген жок, жана бирдеме кылып таң берди дейт, шылып. Анан болду, келе бердим дейт. Арадан бир 2-3 жума өткөндөн кийин үйгө шот келди дейт. 3 шот келди дейт. Ал 3 шотто дейт прием кылган үчүн, анан кийин байла берген үчүн, анан кийин ошол колдонгон жанагы дары-дармеги деп коелу, ошон үчүн болуп отуруп $3600 шот келиптир. Туура эле угуп атасыңар. $3600. Анан мен дейт 1-2 жума мурун не кылып койдум эле дейт, страховка кылып койдум эле бир аз акчага. Ошол страховкамы бердим дейт, анан ал страховка көпчүлүгүн төлөдү. Мага дейт болгону $350 гана төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болду. $350 гана төлөдүм дейт, кыскасы. Калганын ошо страховка төлөдү дейт. Страховкаң жок болсо $3600 төлөмөксүң да. Анан дагы Америка боюнча эле мектептер бекер. Бардык мектептер бекер, китепке пул албайт, ремонтко пул албайт, анан пол жуганына, анан кароолчусуна, анан көмүрүнө деп пул албайт. Анан жана эжекенин туулган күнү, анан 8 март жок андай нерселер чогултмайлар. Америка боюнча жок. Мен 4 балам окуйт, эч кандай эжекесинин туулган күнү экен, анан 1 алипе майрамы же болбосо бүтүрүп атканда гүл алып барыш керек, анан 1 сентябрда гүл алып барыш керек деген нерсе жок. Мен балдарым буга чейин Россияда окуду эле. Россияда туулган күнү боло берет, 8 март болот, анан 1 сентябрда гүл алып барыш керек, иши кылып тойгозот эле. Бул жакта андай тема жок. Бардыгы ал жагынан жакшы. Чогултмайлар жок да. Анан бала бакча боюнча, Америка боюнча аябай кымбат. Бала бакча платный. Эң эле арзан таптым дегенде, билбейм, мен угалекмин, $800 арзаны жок. Айына. Болбосо мына айына $1,500 экен Сиэтлда. Мына Нью-Йоркто деле 1300 ушундайдан төлөп балдарын бала бакчага берип жүрүшөт тааныштар. Бала бакча ушундай кымбат, бала бакча платный. Анан мектеп бесплатный. Медицинаны уктуңар. Менин өзүмдүн кызым, температура болуп жеңени куса берди, анан дары берди, антик минтик болбой эле эчтеке мында алы келбей эле сулай эле жатат. Анан скорый чакырдык, скорый келди. Скорийлардыкы буларга ак халатчан келбейт. Бир мындай пожарниктердин, полицейскилердин формасына окшогон формада келет да. Мында карасаң жанында бардыгы бар да, мында медицинага керектүү чемоданында бардыгы бар. Андан сырткары наручниктерди алып алган, мында дубинкасы бар дегенде бардыгы ушундай оруженный келет да. Анан келди, айттык ушундай кусуп атат, ичкенин кусуп атат, жегенин кусуп атат дедик. Десек макул деди дагы, анан машинасына салып кетти скорый менен. Келинчегим кошо кетти. 1-2 сааттан кийин айтат, биз жакшы болуп калдык дейт, чыгабыз дейт. Анан айттым, такси кармап келе бергиле дедим. Анан үйгө келишти. Арадан бир жума, 2 жума өткөндөн кийин $820 экен, $840 шот келди. Анан аны биз конечно төлөгөн жокпуз. Биздин дагы страховкабыз бар болчу. Мына Нью-Йоркто жашагандар билет. Нью-Йоркто страховка кыласың бекер. Анан биз не кылдык? Ошо страховканы больницага алып барып көргөздүк. Биздин да страховкабыз бар болчу деп көргөзсөк, болду, ошо менен страховка жапты.
Кийин дагы ушундай учур дагы катталды. Мен бизден үйдөн келинчегим ушундай бир аз ооруп калып анан больницага барып анализ тапшырып акбак болуп келди. Келгенден 1-2 жумадан кийин ага дагы $860 экен ушундай анализди алган үчүн деп эмне келди да счет келди. Анда дагы страховканы көрсөттүк, ал дагы страховка жапты. Көпчүлүк учурда страховка бөлөк штаттарда жок болуп калса, ооруп калсаң ушундай кымбат мындай нелерди төлөйсүң. Төлөбөшкө айла жок. Ошон үчүн Америка ушунча көп берсе дагы кайра көп алып коет да. Бул жакта алсаң дагы, куйсаң дагы, ичсең дагы, жесең дагы бүт налог төлөйсүң. Бензин куйсаң налог төлөйсүн. Магазинге кирип жесең, алсаң, сатып алсаң продукта тег эле баардык жагынан налог бар. Налог коюп койгон. Силер магазинге кирдиңер, примерно айтайын, бир нан алайын дедиңер, бир наныңар $1,5 турса, кассага келсеңер, ал $1,5 эмес, $1.80 болуп калышы мүмкүн. Себеп 30 цент, 20 цент, 15 цент, ар кандай налог кошулуп калат. Ошондой бир пулуңар аз, анан бир лимонад менен бир шоколад алдыңар, лимонад $2 турат, шоколад $1, $3 келип кассага берсеңер, жок сеники $3,5 болду деп айтат да. Седенде налогу бар. Ошондой бул жакта жашоо шартка ыңгайлуу, жакшы болгону менен баардык нерсе кымбат, медицина кымбат, продукта жеген ичкениңе полный төлөйсүн, налог төлөйсүн, жана башка. Ошондой достор, ошон үчүн баягы жет өлчөп бир кес дегендей келердин алдында ошолордун баардыгын мындай бир сыйра эсептеп анан келсеңер дурус болот. Келгенде сомго чагып алып эле чалкыңардан, рубльге чагып алып эле чалкыңардан кете бербей, алдын ала билип алсаңар өзүңөргө жак. Алдыда кетип аткан трак машинанын арканкы задний мосторунчу жүктөп алыптыр запчастарын. Ушундай болуп заводдорго ташылат да. Биз дагы кээде кузовтарды билесиңер, мен автобус жүктөп барган учурлар болгон. Мына машинанын арканкы жанагы неле рессорлору менен чоң экен, арканкы машинаныкыбы же тележканыкыбы шыгылып рессорлору менен экен да. Мен жана автобус жүктөп барганмын. Мен ошондой бир заводко, Фордтун заводуна барсам, балдар неме жүктөп келишиптир. Фордтун фараларын жүктөп келиптир, бирөөсү болсо жана крылолорун, капотторун, жана ошондой нерселерди жүктөп келиштир да. Ушундай бул жакта 80-90% Американын ичиндеги жүк трактор менен ташылат. Ошон үчүн мындай неме күчтүү да. Бир шаардан экинчи шаарга кээде биз ойлоп калабыз. Бир темир жүктөп барасың. Бир 2-3 миң километрге жүктөп барасың да. Ушул темир ошол шаарда жокпу деп таң каласың да. Эми бир темир, бир запчаспы же башка бир нерсе да. Ошондой учурлар көп болот. Тоолорду аралап бараткам, Сиэтлга дагы бир аз эле калды. Дагы айта кетчү нерсе эстегенде айтайын. Сиэтлдын 2 аэропорту бар да, международный. Ошо бир аэропорттун аты Сиэтл-Такома. Сиэтлда өзү Такома деген шаар бар. Сиэтлда деген Вашингтонда. Сиэтл өзү кичинекей шаар. Вашингтон штатында Такома деген шаар бар. Такома деген Сиэтл-Такома деп ненин аты, аэропорттун аты. Ошондой эле Toyota Такома деген дагы пикап бар. Бирок алдында Toyota Тундрага окшош чоң эмес, бир аз чаканыраак, кичинерээк болгон пикап. Мен анча-мынча обзорлордо көрүп калып атасыңар. Ушундай не да, чаканыраак болгон Toyota Такома деген пикап. Көп машиналардын аттары ушул өткөндө дагы мен бир видеодо айтып өттүм. Toyota Sequoia деген машина бар го. Калифорнияда Sequoia деген чоң, аябай чоң дарак бар экен. Ошол дарактын атынан коюлган экен бул Toyota Sequoia. Ошондой эле Toyota Tundra, Toyota Tacoma, ушулардын баардыгы ошол бири шаардын атына болсо, бири дарактын атына, бири ушундай машинанын аты деле, ошо адамдын атына, например, мына Ford деле Генри Форд, бул дагы бир адамдын аты. Мына штат Вашингтон, Джордж Вашингтон атынан коюлган, ушундай экен да. Бул жерде дагы көп мындай нелер,
аттар ошо шаардын, аттын же болбосо бир дарактын, тоонун атынан коюлуп тур да. Машиналардын аттары деле ушундай. Мен азыр мындайча айтканда 66-да кетип баратсам, мени мына трак обгон кылып атат, өзү пол прицеп, артына дагы мындай прицеп сүйрөп алган. Өзү пол прицеп. Булар жанагы не ташыйт го дейм. Неле? Цемент ташыган нелер го дейм, трактор. Ода Сильверада кетип атат. Аркасына нелер жүктөп алыптыр. Яшиктин ичине кичинекей иттерди салып алыптыр да. Силерге мындай тегиз болуп билинбегени менен биз азыр подъемга чыгып баратабыз. Наркылар түшүп келет да. Мына оң жакты карасаңыздар, мына тоонун борунда, адырдын борунда каша менен тосуп койгон. Ушул сүрүлө турган таштарга тосуп койгон каша да. Сетка менен тосуп койгон. Көп жерлерде булго кичинекей экен. Мындай высотасычы, бийиктиги кыска экен. 1 метр, 1,5 метрге жетпеген. Кээинки учурларда ошол таш кулай турган адырды бардыгын сетка менен жаап койгон учурлар көп да. Мына оң жакта ошол эле кашанын уландысы, бул жактан таш көчпөйт. Негизи ушул мына чоң жолдун боюн эки тарабын тең каша менен тосуп коет. Себеп жаныбарлар машинага жүгүрүп чыкпаш үчүн. Машинага жүгүрүп, андан ашып машинага жүгүрүп чыгып урунгандар деле толтура, бирок ошону тосуп койгон да, коопсуздук үчүн. Көрүп атасыздар, сол жакта поезд кетип баратат. Тоонун борунда биз менен чогуу дагы жарышкан боюнча. Биз монда Капчыгайда, Зимейкаларда кетип баратабыз. Бул неменин Орегондун Капчыгайлары. Мен жаңы эле эмнеден өттүм? Айдахадан кийин Орегон. Мына Орегондун перевалдары да, мындай серпантиндери. Алдыда көрүнүп турган жерде, адырда, тоонун башында казып таш чыгарган, шагыл чыгарган экен, жеркен казылып турат да, техникалар иштеп атат. Камерадан силерге көрүнбөй атат, негизи мен көрүп атам. Ошол жакта таш не кылат экен. Таш цемент завод. Мен мына жолдун сол жак бетинде мына заводду көрүп атасыздар, ушул жерде ушул таш обработка, цемент чыгарган ушул завод экен. Мен муну бир видеодо да келип токтоп тартканмын, жолдун боюнда токтоп, ошол ошол завод. Азыркы мына көрүп атасыңар, поезд ушул жерге чейин келет экен. Ошол шагыл, шебен жана башка чыгарган завод ушул жерден жүктөп кетет экен. Бул Орегондо. Мындан бир аз эле өткөндө бул жакта малдар дагы аябай көп, бир үйүлгөн малдар турганын көргөм. Жана бир коро болуп, жанагы бугу эликтер дагы жүргөнүн көргөм ушул жактан. Токтоп, анда кышындасы болчу, кышындасы келип, ушул жерге токтоп, атайын түшүп видео тарттым эле. Жаткан эле тала, көз жетпеген ушундай бир кенен жер экен да. Аябай жакшы жерде жайгашып да, бул жерде Америкадагы жер боюнча эң чоң Россия болсо, андан кийин эле бир Америка турат окшойт. Аябай жерлери кенен, аябай бир шаардан бир шаарга эле, бир штаттан бир штатка эле жүрөсүң да. Бир светофору жок, же бир повороту жок эле 1500-2000 километр түз эле жүрүп коесуң. Эч кандай токтобой эле, заправкага гана токтобосоң, башка учурда жүрөсүң да. Бизде эмне Баткенден көлгө чейин эртең менен чыксаң, кечке чейин барып кала атпайсың. Туурабы, например, Бишкектен деле Баткенге чейин бир суткада барып кала атасың да. Мындайча айтканда, бир суткада наркы башынан кирип, берки башынан чыгып кетип атасың. Бул жерде болсо кайдан наркы башынан, берки башынан жүрүш үчүн бир жумадан ашык жүрүш керек машина мененчи. Тынбай жүрүп отурганда, скорость 100-120-ны кармаган учурда бир жума жүрүшүң керек болот. Жок эле дегенде. Себеп жер кенен, жол түз, кетесиң төргө. Жолго да заправка бар, проблема жок. Бирок ар штатта
Сарыарканын баасы аргандай. Бизде деле Жалал Абадта кымбат, Ошто да кымбат, Баткенде андан кымбат го. Бишкекте арзан ушундай да, бул жакта дагы ар штатка карап $1 чейин разница берет. Бир мынау өтө красивый природаны карагылачы. Мен менен чогуу силер дагы бир мында суктангылачы Кудайдын кудуретине. Аябай сонун капчыга экен да бул. Нарынга кетип аткандагыдай капчыга экен да. Же болбосо Ошко кетип аткандагыдай. Бүт жап-жашыл арчаго. Да келип туруп бир аз паджон болуп калат. Паджон болгондо мына бечара байкуш паджонго келгенде чарчап калып атат. Ылдыйышта менден авгон берип атат. Азыр ылдыйышта кайра авгон берет эми булчу. Кычаскансып. Мындай эскертүү белгилер, азыр жол бурулат деп светофорго окшоп маркайт этип турбайбы? Жол бурулат, канча градус бурулат, канча градус паджон, ошонун баарын көргөзүп турат. Кайра ылдыйышка келгенде авгон алып менден кетти. Сол жакта суу, оң жак, сол жак тоо. Адырлар даралап. Жазындасы сонун көрүнөт да кооз, аябай сонун. Кышындасы болсо бул жерлерден Алла Кудай менен өтөсүн. Себеби дегенде күн тийген жерлер бир аз эрип туруп, анан кийин көлөкө жака суу кетип калат да, ошол жак чука муз болуп калат. Анан кетесиң анан мондай жерде кыйгаштап. Аркаң ойнойт. Негизи могу кышы менен эле жазгы дөңгөлөк менен эле чыгып кеттик го, кышкы дөңгөлөк койбой элечи. Кышкы дөңгөлөк койсоң бир жака барсаң жаз, бир жака барсаң кыш болот. Ушу менен жүрө берем акырындан деп. Сеп алып алганбыз. Кудайга шүгүр сеп бар, бирок жаңы боюнча септи таккан деле жерим жок. Такпадым. Кээ бир учурларда ушундай жолдордо муз болуп атса, жолду жаап коет, полицейскийлер туруп алат дагы. Кимде сеп болсо ошону кое берет. Жок, мен баллонум жакшы, мен баллонум зимний, кете берсем болот десең болбойт. Мындай турат. Chain up area депчи. Мына эми алмаштыра турган. Мына chain up деп турбайбы? Өдөгө чыгарда, могу жерде өдөдө ошо алмаштырып сеп кадай турган жер бар деп жазып коюптур да алдын ала. Азыр могу жерден ушундай жака полицейскийлер токтойт да, шлагбаум коюп жаап, же болбосо полицейский машина турат, анан эмне кылат? Жолду тосуп, кимде chain деген ошол сеп, себиң болсо тагып анан кийин чыгасың. Ушундай кылышат да. Булар ушундай ошону талап кылат. Баллонум жакшы эле, жаңы эле, зимний эле десең дагы чыгарбайт. Эмең болбосо. Мыналар көрдүңөрбү, могу жерлер паджон. Азыр биз паджонго чыгып баратабыз. Жолдун оң жак бетине өтүп калдык, эми могу поезд келатат. Жана сол жак бетте эле ушул поезддар. Суунун боюнда шаркыратманын. Аябай мына кооз жер экен да. Силерге экрандан кандай көрүнүп атат билбейм, бирок могу жаратылыштын кооздугуна аябай суктанып кетип атам да. Жап-жашыл. Эч ким бир кыйып кеткен киши жок, Биз жолдо мындай аз го, биздечи болсо кыйып көтөрүп кетет го бүт элечи. Адырларды кыйып кеттик го бүт эле. Отун кылып жагып салдык. Токойлорду бир лесхоз танышың болсо барасың, бир аз тыйын бересиң, эч кимге көрүнбөй, акырын кыйып жүктөп кетесиң дегендер толтура го. Кооздугун көрүп, мына жерге токтоп, ошол чейниңи алмаштырып алып, андан кийин кетсең да боло турган жер экен да. Мына көрдүңөр ушундай сонун кооз жерлер менен өтүп атабыз. Кышындасы аябай суук, шамал, муз. Кышы менен жүрдүк го, көп кишилер кышындасы баягы жаз келгенде ишке чыгам деп кышындасы токтотуп коет. Тракторун токтотуп жаз келгенде айдашат да. Анан эми биз жаз келгенде айдайбыз дегенге курсак байкуш көнбөйт экен агачы. Жаз келгенде жейм, азыр жебей эле турайын дегенге көнбөйт экен да. Же бул жакта американецтер квартиранын акчасын жаз келгенде берем десең көнбөйт экен. Мына да оң жакта таш кулай турган жака сетке тартып,
мындай жаап койгон. Бизде Каракөлдө Зимейкада билесиңер таш кулап, машиналардын кардандарын тешип, жолдо жаткан болот. Ушинтип таш мындай кылып неле сетка тосуп койсо болот. Биздин азыр биз подъемга чыгып кетип атабыз, подъемга перевалга. Андан кийин ылдый түшөбүз. Перевалда булар мынтип чарчап калышат. Ылдый ишке гана жарышат биз менен, подъемга чарчап калат. Подъемда буларды мындай спокойно мындай салмак менен алабыз. Дагы силерге бир көргөзөйүн деген азыр мына жерде знак турат. Бул англисче муну не деп коет? Сайын трактор 65 менен жүрүш керек, жеңил машина 75 менен жүрүш, 70 менен жүрүш керек деп турат да. Биз даже мына подъемда 65 деле жетпейсиң. Мен азыр 59-60 менен чыгып баратам. Могу болсо аварийкасын жагып алган трактор вообще 40 менен 40тан ылдый кетип атат. Булар ошол 40тан ылдый болду, аварийкасын жагып алышат. Себеп дегенде ушундай. Акырын кетип атканда хайвейде 40тан ылдый болсо аварийкасын жагып алышат. Подъемга чыгарда ошондой болушат булар. Ошо достор, эми силерге көргөзө берсе, тарта берсе, кооз жерлер аябай көп. Бирок мунун баардыгын мындай бир жарым сааттык, 1 сааттык видеого батырыш кыйын экен. Видео аябай узак болуп кетет. Аны YouTubeга салыш үчүн дагы бир канча 1-2 саат убакыт талап кылат. Интернет бар жерде болуп калат, жок жерде, кээ бир жерлерде интернет слабый болсо, YouTubeга загрузка болуп болоюн деп калган учурда интернет начар болуп, кайра отказ болуп кетет. Дагы 1-2 саат. Ошондой болуп эле кээде мен видеолор тартып коем. 5-6 видео киргизгени интернет жок жолдо. Интернет начар, отмена болуп, отказ болуп кетет. Ушундай. Мына байкуш болсо 3төн трейлер тартып алып, бул да чарчап калыптыр жолдо. Ушундай. Азыр эми жол бошотсо бизге алдыда тракторду обгон кылып алып туруп бир жол бошотоюн деп атат окшойт. Анан жол бошоткон болсо биз кетебиз. Алдыда трак бар экен. Ошону өткөрүп коюп туруп анан кийин өтөт болуш керек. Бул жагына биз азыр подъемга чыгып алдык да, перевалга. Билинбей элечи. Азыр ылдый түшөбүз эми. Азыр ылдый түшкөндө булар азыр шабылдап бизден катуу кетет. Өзүңөр көрдүңөр. Кача эми жол бошот. Бул жерде сигнал басып, маргайт этип ушундай нерсе аз да, андай кылышпайт. Өзүнө коет, өзү акырын обгон кылып жолду бошотот, анан өтөсүң да. Андай кылчу. Артынан келип алып бизге сигнал берип, маргайт этип, өтүп алып анан сөгүп жанында кыласың го. Андай нерсе жок. Андай нерсе өөн да. Бар эми. Анча-мынча ошо эсеңгиден келип калгандар. Ал жакта үйрөнүп калганда кол кетип калат, сразу эле сигналга же болбосо бир неге кетип калат, маргайт эткенге. Бул жакта андай тема өөн да бир аз. Шашпай коет эми дейт да бакта. Өтүп алайын деп. Достор, азыр биз подъемдон ылдыйга түшүп баратабыз. Мына байкасаңар түтүн чыгып атат, көк түтүнчү. Бул дизелден чыккан жок, бул күлүштүдөн чыккан жок. Бул түтүн баллондон чыгып атат. Булар тормозтеп түшүп кетип атат. Баллондон түтүн кадимкидей чыгып атат да. Мен түтүнчү тормозтеп түтүн чыгып аткан учурда сразу камераны жакканга успеть кылбай калдым, бирок силерге ошондой болсо да мындай айтып берейин атам. Биз азыр ылдый түшүп баратабыз. Ылдый түшүп баратабыз. Бул трактор тормозтеп түшүп баратат. Алдыда мен алдындагы менден жаңы обгон өткөн. Бирок азыр алдыма чыгып тормозтеп көрсө алдында дагы бирөө ушундай ылдый болуп аз скорость менен түшүп баратыптыр да. Бул башка экинчи полосага чыга албайсың. Бияктагылар шабылдаган кокустан тормозуңа отказ берип, кармабай калчу болсоң, оң жактагы подъемду көрдүңөр. Бул атайын төгүлгөн кум. Ошол жака чыгып токтойт, көрдүңөр? Издер турат, жөн эмес. Трактор токтой албай кетип, ушундай тормоз кызып кетет. Ылдый иш да бул, ылдый иш. Кызып кетип анан кийин токтой албай, ошол жака чыгып токтогон учурлар болуптур да. Мен мына бул линияга өтүп албасам, аркада трактор аркаракта.
Сәден бияк өтіп албасам, мен бұлар болса, алдыда өте ақырындық скоростьмен үшіп бараттыр. Аварикасын жабып алып, подъемнан ылдый үшіп барады. Жана көрдүңөр, подъемга чыгып баратканда эле ошондой эмес, үшүп баратканда да ушинтип жагып түшөт. Мына жаткан тала бул ошол Орегондун таласы. Же Сиэтлга караган тала, Вашингтон, штат Вашингтонго. Бирок мындай жазуу указатель чыга элек. Штат Вашингтонго кирдик деген, Орегондуку чыккан, жана биз ошо Орегондон эле келе табызга деген ойдомун. Мына бул үн, бул горный тормоз. Мына мотор өзү ушундай скорость менен токтотуп барат. Эми элестеткиле, ушунча груз, ушунча тонна жүктү колодка жеп аласың го тез элечи. Муну эмне менен токтото турган болсоң, тормоз менен токтотсоң, колодканы жеп аласың го. Ошон үчүн горный тормоз бул жерде кнопка бар, басып коосуң, эки жолу автоматик деп чыгат. Автоматически өзү ылдый ишке келгенде өзүн токтото баштайт. Бул Ремде дагы бар, бул Фордта дагы бар. Анын үнү бияка чейин угулат. Ошо силерге деле угулуп атат болуш керек. Мына биз буйруса, мен жана эле эртерээк эле камераны жаксам болмок экен, эми баягы жана узагып кетип атат, эми подъем, жол, анын неси бар экен, эми аны көрсөтүштүн канчалык деңгээлде кажети бар эле деп жакпадым эле, бирок азыр алдымдагы трактор тормоз тепкенде дөңгөлөктөн кадимкидей түтүн чыгып атканынан ошону силерге көргөзүп коеюн. Көпчүлүгү перевалдар барбы, подъемдор барбы деген суроолорго бир аз мындай жооп болсун деп камераны жага калдым. Мына достор, биз азыр тегиздикке түшүп калдык. Тегиздикке бир аз жүргөндөн кийин тегиздикке чыгабыз. Мына бул узун болгон кара сызык ушул жол. Өтө түз жол экен. Ушул жерде машинаны баягы сусамырда сынагандай 200ге чейин басып сынасаң болот. Бирок шарият боюнча 120дан ашып кокустан бир кырсыкка учураган болсоң, анда өз жаның кыйган менен барабар деген фатва чыккан. Ошон үчүн акырын эле жүрө берсеңер, орустар айтат го, тиши едиш, дальше поедиш дегендей, акырын жүрө берсеңер баары жакшы болот. Мына алдыда кетип бараткан оверсайзды көрдүңөр. Бул атайын ушундай чоң жанагыларды ташый турган, оверсайздарды ташый турган трактор. Мындай байрактар менен, артында жазуулары менен, мындай мигалкалары менен, ушундай бийиктиги бийиктерди ушундай жапыс трейлер менен ташыйт. Анан мындай капталга дагы чыгып турат. Ошо достор, эми мен силерге айта берсем, көп көргөзө берсем, көп кимдер мындай бир акырына чейин видеону көрөт. Кээ бир адамдар башын көрөт, кайра көрбөй коет. Эми адам аркылуу экен да, бирөөнүн иши чыгып калат, анан көрөр зерип кетет. Кимдергедир кызыксыз, эми бул жолду көргөндө эмне Кыргызстандын эле жолуна окшош депчи. Ушундай. Кээ бирки Америкага келем деп кызыгып жүргөндөр үчүн, же болбосо Америкага келбесе деле келгендей болуп, эч жебесем деле шорп ичкендей болуп көрүп коеюн дегендер үчүн дагы мындай бир аз кызыктуу да. Эми алар келбесе дагы билет. Америкада канча штат бар, анын жолдору кандай, перевал барбы, кыш болобу, жаз болобу. Кээ бирки адамдар телевизордон эле көрөт, Америка же мындай эле угат, Америка деп, бирок Америкадагы жашоону көз алдына элестете албайт. Бул жактагы жашоо кадимкидей эле Кыргызстандагыдай же Россиядагыдай эле эч бир баягы силер көргөн Голливуд кинодагыдай эмес. Иштесең иштейсиң дегендей. Бул жакта да кыйынчылык, ач калган, кеч калган. Айтып атам го, 6,5 миңден ашуун адам Сиэтлде бездомный, бомж болуп кеткен. Алар үй жок болгондуктан ошол жерде палаткалар тигип алган, же болбосо көчөдө жатат, турат, ичет, жейт дегендей. Ошондой. Алар марихуана чегет, жана башка. Бул жерде арак, пиво андайын деле мындай популярный эмес, например, башка жактагы окшопчу. Бул жакта көбүнчөсү ошо наша, марихуана. Бул жакта аны чегип алып машинага отуруп айдабасаң болду, бирок чегип жүрө беришет. Анын крупный партиялар гана запрещен болбосо, аны даже магазинде сатат. Бул жакта кенен калагандай токтоп алып чегип, даже түн ичинде түнү мен мында кетип баратсам, мен трактын аркасынан кетип баратсам, машинанын ичине жыт урат. Мына печканын дефлекторунан жыт ура баштайт. Алдыда ошо марихуана чегип, наша чегип кетип аткан машина бар экен деп мен сезип калам дагы. Баягы
Koy mындан tezirээк өтүп кетейин деп анан кийин обгон кылып алдыга өтүп кетем. Элестеткиле ушунчалык катуу кетип атасың, бир 80-де 100-дө ошол шамал машинанын ичине чейин кирет. Алдыда чейип кетип аткан, трактор чейип кетип аткан. Мына жолдун оң жак бети, сол жак бети силерге жакшы көрүнбөйт, жап-жашыл болуп көрүнүп атты негизичи. Ушул полный жүзүм экен да. Мына алдыдагы биз азыр мына алдыда колоттун астында жап-жашыл болуп турганчы. Саргайып турбай, ушулар полный жүзүм экен. Жүзүм аябай көп эгишет экен бул неде Сиэтлда. Мен бул жака келгем, баягында билсеңер керек, өтө чоң жер майдалага чалып келгем. Бул жакта алма да көп эгет, анын баардыгы жүзүм экен да мына. Жолдун оң жак бетинде, сол жак бетинде аябай сонун эгин кылышат экен. Мына Сиэтлга да кирип келип калдык. Бир аз калды. Күн кечтеп кетти, кеч кирип, караң кирип калды. Кечки саат 9:30. Жаңы эле күн батып, караң кирип калды. Мындан буюрса 2 саатта самаган жерибизге жетип, эс алып жатып калган болобуз. Бир аз калды. Жылтырап көрүнүп аткан ушул Сиэтл. Буюрса Сиэтлга да келип калдык. Сиэтлдин кире бериши. Азыр биз Сиэтлдин кире бериши, азыр биз сол жагыбызда суу пайда болот. Мындай айтып жатканда чоң канал, ошону бойлоп Сиэтлга чейин кетебиз. Чекарага чыгып алайлы. Сиэтлдин кире бериштери ушундай жолдору жакшы, мындай эле жарык менен камсыздалып турду. Калган жактарында капкараңгы эчтеке көрүнбөйт. Жакындап калганда уже неме жарык. Азыр мына биз мына бир аз ылдый чөбүз азыр. Шундан баштап сол жакта суу пайда болот. Суунун жээгинден баштап жээгинде кетет экенбиз. Кечки саат 11, түнкү саат 11, азыр 1 сааттык жол калды. 1 саатка деле жетпейт, аз эле жол калды. Мен акырын кетип атам, ошол жерлерди көрүп, тартып. Мен 60 менен кетип атам, о трактор болсо булар жанталпастап ашып кетип атат. Жарыктар өчтү, жарыктар аркада калды. Бул жактарда андай деле жарык жок экен. Азыр мына сууну бойлоп кетип атабыз, караңгыдай көрүнбөй атат. Буюрса азыр жарым саат жүрсөк жетебиз. Биз подъемный ылдый түшүп баратабыз. Түссөк эле ошол биз жете турган жерге жетет экенбиз. 90 хайвей перевалда ылдый түшүп баратам. Эки жагы тоо, капчаңайды аралапчы. Алдыда трактор кетип баратат. Мына 90 хайвей, КамАЗ кетип аткан, трактор кетип аткан 90 хайвей. Ошонун боюнда мындай стоянкага келип токтодум, эс алып. Азыр бир аз жүргөндөн кийин эле биз ошол финишке жетебиз. Мына стоянкага келип токтодум, ушул жерде эс алып туруп, эртең менен жеткирип беребиз буюрса. Жаңы эле таң барыңыздарга. Жаңы эле жөнөдүм. Сиэтлга кирип келдик мына. Мына жап-жашыл болуп, жана арчалардын арасында турган үйлөр ушу Сиэтл. Келген болсо тааныйт мына развязкаларды. Азыр мен 90 менен түшүп баратам. Жете турган жерибизге 5-6 мүнөт гана убакыт калды. Мына Сиэтлдагы океандын
Бурчу менен өтүп кетебиз мост мененчи. Бул жерден поезд жол дагы өтөт экен. Ошондой эле биз дагы өтүп кетебиз. Bir tarafka 4 linya, bir tarafka 4 linya eкен да, 4 полоса. Алдыда бактарактардын арасында турган ошол Сиэтлде да, мынабычы. Аны жап-жашыл. Үйлөрү да сон. Чакан-чакан үйлөр экен. Айтып өттім, бұл жерде аябай чамыр көп жайды. Океандан өтіп эле туннелдин астына кирип кетет экенбиз. Туннелдин үстүндө да үйлөр бар экен. Океандан өттүк. Суданчы. Анан мостко келип калдык. Мосттун өтөсүндө үй. Aslı tünel. Үйлөр bir ekili üy olsa meyli. Toltura üy varken. Yani Moskva gitmedi. Neden tünel değil? Adırdın üstünde etaj üyler varken 5 etajlı üyler turadi. Көріп тұрған, 5 этажлы үйге. Осы Адыржыннан да эле бийиктер бар экен. Сиэтлдин центрине өтмөй болдук. Сиэтлдин центринен өтмөй болдук. Сиэтлебай коош шаар экен. Мен жакы элдерин карап келатам да. Сонун жакта жайгашып. Америкада эң коош шаарлардын катарына кирет экен. 11-ондукка Сиэтл. Өзүнүн неси боюнча. Оздугу боюнча. Биз 1-этажда каршы тиркедегилер 2-этажда жүрөт го. Жаман мөңкү кеткен. Бул жерде асфальт эмес экен да, бетон экен. Ошон үчүн жаман мөңкүп атат. Bunlarga bilmeydi aşağı. Urulu gitti. Geldik buyursa. Solgun Tokay turbalarda ne olan жерге geldik de. Şu жерде күтүп турайлы. Танк saat 6. Булар ачылды. Saat 8'de açılsa беребиз. Buyursa. Мына сиздер менен 1350 километрде чогуу келдик. Барыңыздарга ыраазычылык, аманчылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар. Кийинки видеого чейин.